Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Кандайсың? Жакшы. Ден соолуктарыңыз жүрөбү? Жакшы, рахмат. Настроениеңиз каякта? Бардыгы жайында. Ойноп күлүп жарык маанайда, ушунда кулпурган жаздын кечинде ойноп күлүп, калгаткилериңиз аманбы? Жакшы. Урматтуу Санжар Бердибекович. Журналисттерге таң калам. Мындай жүргөндө жөн эле сүйлөй беришет дагы, жанына келгенде 170 градуска бурулуп калат. Урматтуу Санжар Бердибекович, биз түз берүүдөбүз. Түз берүүдөбүз. Түзбү? Түз. Кышык-бишиги жок. Ооба, программа ашыга барганда кандай болот? Программабыз башталган. Программабыз башталды? Ооба. Баштабай турбайлы кичине. Бираз серьезныйраак болсоңуз. Мындай эфир башталгыча кичине жыртаңдашып алайлы да. Эфир башталды, Санжар Бердибекович. Мындай өзүңчө кандай экен? Урматтуу Санжар Бердибекович. Жерде тележурналистсизби сиз? Ооба. Эфир башталды, урматтуу. Кагазыңызды кыргытып ийейинби? Таппай каласыз. Урматтуу Санжар Бердибекович, биз түз эфирдебиз. Эфир башталды. Эфир башталды. Бираз Тамаша карындаш. Мына кичине мындай эфир башталгыч жакта разминка кылып алайын деп. Серьезный турайынбы? Серьезный болуп туруп, эл менен учурашып койсоңуз. Ушундай серьезный? Ооба. Түз карайынбы? Ооба, биз түз берүүдөбүз, тегерек столдо кеңиз элдер менен учурашып койсоңуз. Азыр мени элдер көрүп атабы? Көрүп атышат. Башталды уже. Башталган. Серьезныйраак турайын кичине. Азыр көрүп атышат. Камераларга түз карап сүйлөй бериңиз. Түз караппы? Ар жакта экен го камералар. Бар жогуна түз. Камера турат, ошого карап сүйлөй берсеңиз. Мени көрүп атасыздарбы? Көрүнбөй атсам антеннаны бер жака буруп коюңуздар. Сонда дана көрүнөт. Урматтуу Санжар Бердибекович. Телевизорго жакыныраак отуруңуздар. Мен өзүм боюнча профессор, доктор наук, академик, убактылуу саясатчы. Акын. Акындыкты айтыш керек биринчи. Ооба. Эми урматтуу Санжар Бердибекович. Булар жаман жалганчы болот экен. Тоголок стол деп чакырып алдыңар беле? Тогол эмес, 4 буштук стол дагы жок. Келиңиз анда элдер менен учурашып алсак. Мындай эмне суроолор болсо кайрылгыла, мен мындай элиме жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин мейманыбызда акын, убактылуу саясатчы, доктор наук, профессор Санжар Бердибеков болмокчу. Эгерде биздин мейманыбызга болгон кызыктуу сурооңуздар болсо, 66 67 80 жана 10 20 30 40 кыска номерине СМС билдириңиздерди жөнөтсөңүздөр болот. Бардык суроолоруңуздарга Санжар Бердибекович өзү түз эфирде жооп бермекчи. Көп сүйлөбөй, токот эрежени бериңиз. Анда эмесе, урматтуу Санжар Бердибекович, акындык өнөрүңүз тууралуу айта кетсеңиз. Мени элдин баары тааныйт. Мени кайсыл жерден көрбөсүн, баягы бир чийбес акын келатат дейт. Бир чийбес, эмне үчүн бир чийбес? Мен элдерге окшоп жазып отурбайм мен. Уручка калем кармаган акын эмесмин мен. Мен ушундай көзүмө көрүнгөндү эле уйкаштырып, чапташтырып туруп эле ушундайына эле соктура берем. Ошон үчүн мени бир чийбес деп коюшат. Бир айткан сөзүмдү экинчи кайталабаймын. Эмне себептен дебейсиңби? Эмне себептен? Мен андай былжыраткан, башымды ооруткан сөздөргө башымды занят кылгым келбейт. Мээмди недоступен кылгым келбейт мен. Түшүнүктүү, анда ырларыңыздан окуй кетсеңиз, 1-2 куплет. Акындар боюнча, мындай салт боюнча мен элдерге бир куплет ырымды окуп берейин. Буларды жакшылап угуш керек. Буларда бар жок нерсе бар. Ушу элдерден алып, көйгөйлүү турмуштардан алып жазгамын. Жайыкта соккон шамалдай канча кыз жүрөт эр албай. Соттун аты Камалбай, Рахман жүрөт камалбай. Алдыңан чыкса бир топоз, алгырып келем сабиздей. Карышкырдан коркосуңбу? Ау! Башыңа тийсе бир чырпак, сен эмне болосуң? Каймак жесең тоёсуң. Сен эмне болосуң? Каймак жесең тоёсуң. Ырыңызга түшүнбөй калдым. Түшүнгөндөр кол чоп атпайбы.
Түшүнбөй калдым. Менин bir куплет ырыма түшүнүш үчүн карындашым. Брависсимо ламиту гамгамзи. Италия спагетти китептерин жыйынтыкта окуп, Тибетти изилдеп, болгон мээңдеги ойду топтоп, Шекспир, Шексеки бар беле? Жок. Шексеки жокпу? Жок да Шексеки деген. Биз жакта бар да, ошону кошуп алдым эле. Шулардын бар жогун жыйынтыкта окуш керек. Мен өзүмө бир дагы акынды теңебеймин. Өзүңүзгө кайсы акынды теңдиңиз? Эч кимди теңебейм. Эмне үчүн? Менин күчүмө, менин дареметиме жетиш үчүн көп иштеш керек. Бирок Бетховен теориясы боюнча изобразительного относительно бар жок изилдеп келип, Леонардо Ди Каприо да мага жетпейт. Да Винчи дагы мага жетпейт. Нострадамус дагы жетпейт. Ванга. Ошого сен мээң жетеби? Шулар жакшы аракет кылса мага жетиши мүмкүн. Рахмат, урматтуу Санжар Бердибекович, суроолоруңуз аябай кызыктуу болуп атат. Бизге СМС билдирүүлөр дагы келип атат. Ал эми өзүңүз медицина жаатында да айта кетсеңиз. Медицина деген бул өтө татаал нерсе. Но телевизор көрүүчүлөргө айтып коеюн мен. Медицина дегенди бул кээ биркилер билип билбей эле ар нерсени сүйлөй беришет. Мына мисал үчүн менин медицинамда оорулуу өзүнүн оорусун өзү билбей врач биле турган болсо, ал оору нервологический оору деп аталат. А эгерде өзү дагы билип, врач дагы билген оору болсо, ал оору хирургический оору деп аталат. А эгерде оорулуу өзүнүн оорусун өзү билип, врач билбеген оору болсо, ал оору терапевтический оору деп аталат. Эгерде аял менен эркек чогуу ооруп калса, тең, ал оору гинекологический оору деп аталат. Мына ушундай. Түшүнүктүү. Анда урматтуу Санжар байке, өзүңүзгө ошол ооруларга деген кандай дарыларга элдерге сунуш кылат элеңиз, кайсы жерден дарыларды алса болот ошо? Мен көбүнчө койдун майын колдоном. Кадимки койдун майынбы? Кадимки койдун майы миңдин бири. Илгери ата бабаларыбыз ысык, суук деген эле оору менен ооруган. Койдун майын сыйпанып эле жакшы болуп келишкен. Койдун майынан өткөн дары жок азыр. Биз ошону улантып колдонушубуз керек. Мен дарегимди айтып коеюн элдерге. Ошо кайсы жерден алсак болот биздин дарек мына Ош шаарындагы эле Кыргызстан көчөсү менен кетип атканда, Зайнабидинге бурулганда, оң тарапта Айнура деген аптека бар. Ичине кирсең кап-кара Айнура деген кыз иштейт. Фамилиясы Салахединова. Ошол кыз менен жакшына сүйлөш керек. Сүйлөшкөндөн Айнура менен сүйлөшкөндөн кийин өзү эле сыйпап берет койдун майын. Биринчи очеретте киндикке сыйпаш керек. Киндигиң барбы? Элдин баарында эле бар да киндик. Ошол киндикти койдун майын ысытып, киндиктин чекесине аябай тегеретип, кызыганда тешигине бир сайыш керек. Сен көр, мен көр, жакшы болуп кетесиң. Түшүнүктүү. Урматтуу Санжар Бердибекович, рахмат сизге. Эми биздин ошо көрөрмандардан да, ушу залдан да сизге суроо бар экен. Суроо болсо бериңиздер. Мен жооп бергенге даярмын. Кимде суроо бар? Туруп ордуңа капкара болбой туруп бергин. Не сурооң бар? Каяктан? Колуңу? Ана эмне болду? Колуңу маршруткадан түшүп атып эшигине кыпчып алдыңбы? Башың эле кымчып болуп аптыр сенин. Эмне кандай чара колдонсо болот деп колун маршруткага кыпчытып алыптыр. Эми муну айтканымдын себеби бул жакшы суроо болду. Азыр Кыргызстанда эң көйгөйлүү, орчундуу маселелердин бири ушул. Кыпчылмай. Качанга чейин кыпчылып жашайбыз туугандар. Качан карасаң элдин баары кыпчып жүргөн. Ушул маселеден чыгышыбыз керек. Эми сен инем мындай кыласың, Айнура деген аптеканы табасың. Айнурадан койдун майын аласың. Баягы койдун майын жакшы ысытып туруп,
ошол маршрутканы таап туруп эшигине сыйпап коюшуң керек да. Жакшы болуп кетет ошол. Маршрутканын эшигинеби? Анан тешигине сыйпамак беле. Эшикке сыйпаш керек. Каерге кымчыдың ошол жерге. Ошондо айыгып кетет, Ошондо жакшы болуп, эшик ооруп калат да, кол оорубай калат да. Рахмат. Урматтуу Санжар Бердибекович, бизге СМС түрүндө да 10, 20, 30, 40 сандарына келген СМС билдирүү бар экен, сизге суроо экен. Орус тилинде жооп бере бересизби? Бола берет. Мен түрк, немис, ар түрдүү тилде билем. Анда угуп туруңуз. В 2005 году 24 марта и 2010 году 7 апреля в Кыргызстане произошел большой переворот, то есть революция. Ваше мнение, пожалуйста. Ого. Очень трудный вопрос. Несколько времени назначается? Единица высокобеспредел. 60 тыйынов. На Токтогульский ГЭС вода нету. Вот причина вдвоем президента. Существительный назначается Любовь Викторовна Крёв. Вот так я слушаю вас. Ты где, я где? Я дерзкий, тоже Сталин дерзкий. На Черный Айнура есть аптека. Баранские масла. Вот мое мнение. Урматтуу Санжар Бердибекович, сиздин тилиңизге орус тилдүүлөр да түшүнбөй калды окшойт сиздин жообуңузгачы. Кандай? Орус тилдүүлөр да түшүнбөй калды сиздин жообуңузга, менин оюмча. Не каждый локальный индивидуум не вправе игнорировать тенденция диалектического материализма, рахманизма, абдылдаизма, жамбыл лизгинка. Эми түшүндүңөрбү? Жок. Урматтуу Санжар Бердибекович, кыргызча эле түшүндүрүп бербейсиз? Мен түшүнө албай койдум. Биздин телегөрүүчүлөр да түшүнө албай атат окшойт да. 21 кылымдын экономикалык, социалдык прогрессин, маданияттагы өсүү регрессиясын түшүнбөсөңүздөр, менин сөзүмө эч качан түшүнбөйсүздөр. Рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биздин тегерек стөл Сен мен сөздөрүмө гангир баш болуп калдың окшойт, я. Кечиресиздер, урматтуу биздин телегөрүүчүлөр, ыңгайсыз суроолор телеберүүбүздө соңуна келип жетип калды окшойт да. Болду, суроо түгөндү. Ооба, эми сизге урматтуу Санжар Бердибекович, биздин кыргыз элибизге болгон өзүңүздүн эркин сөзүңүз, келиңиз кыргыз элине болгон Мен элиме биринчиден ден соолук каалайм. Иштериңиздерге ийгилик каалайм. Кыргыз элибиз тынч болсун, Кудай колдосун, бири-бирибизди сыйлайлы, жакшы көрөлү, жаштар карыларды ойлойлу, ынтымакта бололу, бирге болуп, бирге жүрүп, бир болуп жүрө берели. Мен бул сөз менен чектелбей, бир жакшы ыр жаздым эле деп коюшат. Бир айткан сөзүмдү экинчи кайталабаймын. Эмне себептен дебейсиңби? Эмне себептен? Мен андай былжыраткан, башымды оруткан сөздөргө башымды занят кылгым келбейт. Мендди недоступен кылгым келбейт мен. Түшүнүктүү, анда ырларыңыздан окуй кетсеңиз, 1-2 куплет. Акындар боюнча, мындай салт боюнча мен элдерге бир куплет ырымды окуп берейин. Буларды жакшылап угуш керек. Буларда бар жок нерсе бар. Ушу элдерден алып, көйгөйлүү турмуштардан алып жазгамын. Жайыкта соккон шамалдай, канча кыз жүрөт эр албай. Соттун аты Камалбай, Рахман жүрөт камалбай. Алдыңан чыкса бир топоз, алгырып келем сабиздей. Карышкырдан коркосуңбу? Ау! Başına tiyse bir çırpık, sen emine olosun, kaymak yesen toyasın. Sen emine olosun, kaymak yesen toyasın. Ырыңызга түшүнбөй калдым. Түшүнгөндөр кол чоп атпайбы. Түшүнбөй калдым. Менин bir куплет ырыма түшүнүш үчүн, карындашым. Брависимо ламиту гамгамзи.
Италия спагетти китептерин жыйынтыкта окуп, Тибетти изилдеп, болгон мээңдеги ойду топтоп, Шекспир, Шексеки бар беле? Жок. Шексеки жокпу? Жок да Шексеки деген. Биз жакта бар да, ошону кошуп алдым эле. Шулардын бар жогун жыйынтыкта окуш керек. Мен өзүмө бир дагы акынды теңебеймин. Өзүңүзгө кайсы акынды теңеңиз? Эч кимди теңебейм. Эмне үчүн? Менин күчүмө, менин дареметиме жетиш үчүн көп иштеш керек. Бирок Бетховен теориясы боюнча изобразительного относительно бар жок изилдеп келип, Леонардо Ди Каприо да мага жетпейт. Да Винчи дагы мага жетпейт. Нострадамус дагы жетпейт. Ванга Өзгөгө чаппай калды. Так, камераларың даярбы? Раз. Раз. Сүрдөбүз, багындай кылып метпесең. Свет нормальный? Свет нормальный. Үйүз бар светти? Нормально. Коногуң келип калды? Азыр. Мен карама. Көзүңүздү жакшылай берсеңиз, а? Чакыр тигини. Даярдуу болду? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Сиздер менен кайрадан ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнөн түз берүүдө жолугушуп атканыбызга кубанычтабыз. Анда эмесе сиздер менен бүгүнкү болгон биздин маегибизди кураттырган жакшы биздин мейманыбыз бар. Ал белгилүү саясатчы, доктор наук, профессор, акын, прозаик Санжар Бердибеков болмокчу. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Кандайсың? Жакшы. Ден соолуктарыңыз жүрөбү? Жакшы, рахмат. Настроениеңиз каякта? Бардыгы жайында. Ойноп күлүп жарык маанайда, ушунда кулпурган жаздын кечинде ойноп күлүп, калгаткилериңиз аманбы? Жакшы. Урматтуу Санжар Бердибекович. Журналисттерге таң калам мен. Мындай жүргөндө жөн эле сүйлөй беришет дагы, жанына келгенде 170 градуска бурулуп калат. Урматтуу Санжар Бердибекович, биз түз берүүдөбүз. Түз берүүдөбүз. Түзбү? Түз. Кышык-пышыгы жок. Ооба, Ашыга барганда кандай болот? Программабыз башталган. Программабыз башталды? Ооба. Баштабай турбайлы кичине. Бираз серьезныйраак болсоңуз. Мындай эфир башталгыча кичине жыртаңдашып алайлы да. Эфир башталды, Санжар Бердибекович. Мындай өзүңчө кандай экен? Урматтуу Санжар Жерде Бердибекович. тележурналистсизби сиз? Ооба. Эфир башталды, урматтуу Кагазыңызды кыратып ийейинби? Таппай каласыз. Урматтуу Санжар Бердибекович, биз түз эфирдебиз. Эфир башталды. Эфир башталды. Бираз серьезныйраак. Тамаша карындаш. Мына кичине мындай эфир башталгыч жакта разминка кылып алайын деп. Серьезный турайынбы? Серьезный болуп туруп, эл менен учурашып койсоңуз. Ушундай серьезный? Ооба. Түз карайынбы? Ооба, биз түз берүүдөбүз, тегерек столдо кеңиз элдер менен учурашып койсоңуз. Азыр мени элдер көрүп атабы? Көрүп атышат. Башталды уже. Башталган. Серьезныйраак турайын кичине. Азыр көрүп атышат. Камераларга түз карап сүйлөй бериңиз. Түз караппы? Ар жакта экен го камералар. Бар жогуна түз. Камера турат, ошого карап сүйлөй берсеңиз. Мени көрүп атасыздарбы? Көрүнбөй атсам антеннаны бери жака буруп коюңуздар. Сонда дана көрүнөт. Урматтуу Санжар Бердибекович. Телевизорго жакыныраак отуруңуздар. Мен өзүм боюнча профессор, доктор наук, академик, убактылуу саясатчы. Акын. Акындыкты айтыш керек биринчи. Ооба. Эми урматтуу Санжар Бердибекович. Булар жаман жалганчы болот экен. Тоголок стол деп чакырып алдыңар беле? Тоголок эмес, 4 буштук стол дагы жок.
келиңиз анда элдер менен учурашып алсак. Болду, эми мындай эмне суроолор болсо кайрылгыла, мен мындай элиме жакшы. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин мейманыбызда акын, убактылуу саясатчы, доктор наук, профессор Санжар Бердибеков болмокчу. Эгерде биздин мейманыбызга болгон кызыктуу сурооңуздар болсо, 66 67 80 жана 10 20 30 40 кыска номерине СМС билдирүүңүздөрдү жөнөтсөңүздөр болот. Бардык суроолоруңуздарга Санжар Бердибеков өзү түз эфирде жооп бермекчи. Көп сүйлөбөй, токот эрежени бериңиз. Анда эмесе, урматтуу Санжар Бердибекович, акындык өнөрүңүз тууралуу айта кетсеңиз. Мени элдин баары тааныйт. Мени кайсыл жерден көрбөсүн, баягы бир чийбес акын келатат дейт. Бир чийбес, эмне үчүн бир чийбес? Мен элдерге окшоп жазып отурбайм мен. Уручка калем кармаган акын эмесмин мен. Мен ушундай көзүмө көрүнгөндү эле уйкаштырып, чапташтырып туруп эле ушундайынан эле соктура берем. Ошон үчүн мени бир мен көр жакшы болуп кетесиң. Түшүнүктүү. Урматтуу Санжар Бердибекович, рахмат сизге. Эми биздин ошо көрөрмандардан да, ушу залдан да сизге суроо бар экен. Суроо болсо бериңиздер. Мен жооп бергенге даярмын. Кимде суроо бар? Туруп ордуңа капкара болбой туруп бергин. Не сурооң бар? Каяктан? Колуңу? Ана эмне болду? Колуңу маршруткадан түшүп атып эшигине кыпчып алдыңбы? Башың эле кымчып болуп аптыр сенин. Эмне кандай чара колдонсо болот дейт, колун маршруткага кыпчытып алыптыр. Эми муну айтканымдын себеби бул жакшы суроо болду. Азыр Кыргызстанда эң көйгөйлүү, орчундуу маселелердин бири ушул. Кыпчылмай. Качанга чейин кыпчылып жашайбыз туугандар. Качан карасаң элдин баары кыпчып жүргөн. Ушул маселеден чыгышыбыз керек. Эми сен инем мындай кыласың, Айнура деген аптеканы табасың. Айнурадан койдун майын аласың. Баягы койдун майын жакшы ысытып туруп, ошол маршрутканы таап туруп, эшигине сыйпап коюшуң керек да. Жакшы болуп кетет ошол. Маршрутканын эшигинеби? Ана тешигине сыйпамак беле. Эшикке сыйпаш керек. Каерге кымчыдың ошол жерге. Ошондо айыгып кетет, э? Ошондо жакшы болуп, эшик ооруп калат да, кол оорубай калат да. Рахмат. Урматтуу Санжар Бердибекович, бизге СМС түрүндө да 10 20 30 40 сандарына келген СМС билдирүү бар экен. Сизге суроо экен. Орус тилинде жооп бере бересизби? Бола берет. Мен түрк, немис, ар түрдүү тилде билем. Анда угуп туруңуз. В 2005 году 24 марта и 2010 году 7 апреля в Кыргызстане произошел большой переворот, то есть революция. Ваше мнение, пожалуйста. Ого. Очень трудный вопрос. Несколько времени назначается? Единица высокого беспредел. 60 тыйынов. На Токтогульский ГЭС вода нету. Вот причина. Ошого сен мээң жетеби? Ушулар жакшы аракет кылса мага жетиши мүмкүн. Рахмат, урматтуу Санжар Бердибекович, суроолоруңуз аябай кызыктуу болуп атат. Бизге СМС билдирүүлөр дагы келип атат. Ал эми өзүңүз медицина жаатында да айта кетсеңиз. Медицина деген бул өтө татаал нерсе. Но телевизор көрүүчүлөргө айтып коеюн мен. Медицина дегенди бу кээ биркилер билип билбей эле ар нерсени сүйлөй беришет. Мына мисалы үчүн менин медицинамда оорулуу өзүнүн оорусун өзү билбей врач биле турган болсо, ал оору нервологический оору деп аталат. А эгерде өзү дагы билип, врач дагы билген оору болсо, ал оору хирургический оору деп аталат. А эгерде оорулуу өзүнүн оорусун өзү билип, врач билбеген оору болсо, ал оору терапевтический оору деп аталат. Эгерде аял менен эркек чогуу ооруп калса, тең, ал оору гинекологический оору деп аталат. Мына ушундай. Түшүнүктүү. Анда урматтуу Санжар байке,
өзүңүзгө кайсы ошол ооруларга деген кандай дарыларга элдерге сунуш кылат элеңиз, кайсы жерден дарыларды алса болот ошо? Мен көбүнчө койдун майын колдоном. Кадимки койдун майынбы? Кадимки койдун майы миңдин бири. Илгери ата бабаларыбыз ысык, суук деген эле оору менен ооруган. Койдун майын сыйпанып эле жакшы болуп келишкен. Койдун майынан өткөн дары жок азыр. Биз ошону улантып колдонушубуз керек. Мен дарегимди айтып коеюн элдерге. Ошо кайсы жерден алсак болот биздин дарек мына Ош шаарындагы эле Кыргызстан көчөсү менен кетип атканда Зайнабидинге бурулганда оң тарапта Айнура деген аптека бар. İçine girsen kapkara Aynura деген kız işteydi. Familiyası Salahedinova. Oşol kız menen jakşına süйлөш керек. Süйлөшкөндөн Aynura менен süйлөшкөндөн кийин өзү эле сыйпа берет койдун майын. Биринчи очередте гиндикке сыйпаш керек. Гиндигиң барбы? Элдин баарында эле бар да гиндик. Ошол гиндикти койдун майын ысытып, гиндиктин чекесине аябай тегеретип, кызыганда тешигине бир сайыш керек.